Okutuvchi o'tayotgan o'qituvchilari bugun 13 may 2024 o'qituvchilarni qarash qarashaylarning shu yerda ulaşıldı, şu yerda ma'lumot olib, janozalar qo'shib qo'yilmoqda. Yerli soni ko'p, qarangizlar. Bir oylab qarashaylarning bunları kelib shu yerda o'tirishadi. Suv ochildi. Mehmandarda hurmat buyurdi saltanat vaziyetinin katılımcıları bardığınızlar hoş gelipsizler. Bizim bayramlık saltanatına gelген. Hurmatlı Bel Ayıl Hökümetinin gubernatörden, hakimçilikten jana mehmanдарыбызды бүгүнкү майрамыбыз менен куттуктап, жанагы биздин сонубуздун ачылышын ачык деп жарыялап койгонго уруксат бериңиздер. Анда сөз кезегіне Кыргыз Республикасынын президентinin Ош облусундагы Ыйгарым ОКүлүнүн аппаратынын кызматкери Анвар Тилебалдиевичке беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Бүгүн дагы кубанычтуу күндө отурабыз. Аз гана болсо дагы мамлекетибиздин
сиздердин элдин экономикасына көйгөйүнү чечкенге салым кошуп отурат. Сиздерге чоң рахмат. Калкты тейлөө кызматынын кызматкерлери сиздерге дагы чоң рахмат. Ушу элдин көйгөйүн кичине чечкенге салым кошуп отурасыздар. Иштериңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Дайыма ушундай өнүгүүнүн жолунда жүрө берели. Рахмат. Эмки сөз Ноокат райондук мамлекеттик администрациянын башчысынын акиминин биринчи орун басары Абилов Мамажонов Сардарбалиевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, Бел айыл өкмөт тургундары, аксакалдар, коноктор, баардыгыңыздар куш келипсиздер. Бүгүн мына Бел айыл аймагында жалпы эле Ноокат районунда десек болот, сүйүнүчтүү, жакшы самалык болуп отурат. Бул ушул калкты тейлөө кызматынын филиалы ачылып атат да. Өзүңүздөр билесиздер, биздин район республикадагы эң ири райондордун үчилтигине кирет. Анын ичинде ошол Ноокат району бүгүнкү күндө 320 миңден ашык калкыбыз бар. Анан бул мен айтмакчымын. Бизде райондо бир эле калкты тейлөө борбору болсо, бул сүйүнүчтүү кабар, сүйүнүчтүү окуя биз үчүн жакшы нерсе. Биздин райондун батыш тарабындагы ушу 4-5 айыл өкмөттү дагы ушул жерден жогорудагы калкты тейлөө борборуна кандай мамлекеттик кызматтар көрсөтүлсө, бул жерде дагы ошол кызматтар көрсөтүлөт. Бул жерде дагы ошол жарандар кабыл алынат. Ошондуктан бул бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан зарыл болуп эсептелген нерсе, жакшы болуп атат. Биздин жарандарга толук кандуу шарт түзүү болуп эсептелет да. Ошондуктан мен ушул сондун филиалынын ачылышына ким аттарын айтпай эле коеюн, эми капа болушпасын. Ким эмнеси менен кызмат кылып, ушуну уюштуруп, ачып, бүгүнкү күнгө чейин алып келгенде администрациянын атынан, акимибиз Жакпек Мойдунчулар атынан ыраазычылык билдирип кетем. Ошондой эле инфокомдун балдарына, өзүңүздөрдүн курумуңуздар, депутаттарга, баарына администрациянын атынан ыраазычылык билдирип кетем. Ошо менен кошо ушул калкка ыңгайлуу шарт түзүү максатында өзүнүн ушул борборду ачууга салым кошкондугу үчүн Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министринин алдындагы калкты каттоо департаментинин директору Миңбаев Арсен Кожобековичке Ноокат райондук мамлекеттик администрациясы ыраазычылык билдирет. Рахмат, Арсен Кожобекович, сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Ушул борбор мындан ары өз кызматын так туура аткарат деп ойлойм. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Азыркы учурда бир эле өнөр жайышкаларын ачуу, бюджетти көтөрүү, жаңы жумуш ордунан түзүү эмес, ушундай калктак кызмат көрсөтүү борборлорун дагы ачуу биздин милдет болуп эсептелет. Ошондуктан элге кызмат кыла берсин. Бүт жакшы иштер, эл самаган иштер ушул жерден аткарылып, маселеси ушул жерден чечилип кете беришине мен тилектешмин. Рахмат баарыңыздарга. Чоңоттук өнүктүү министрлигинин каттоо департаментинин өкүлү Абазов Замирбек Журсунбековичке берилет. Урматтуу бүгүнкү иш чаранын катышуучуларына ошо биздин директор Миңбаев Арсен Кожобековичтин атынан силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бул Ноокатка кирип келатканда эле бир жакшы эмени окудум да. Кучагы толгон Ооматка кош келипсиз Ноокатка деп. Ноокаттан кимдер гана чыккан эмес. Уркуя апабыздан баштап Төрөбай Кулатов, Назирдин Исанов, Зулпуевга окшогон нечен кыргыздын түп тегерегине белгилүү болгон адамдар чыккан. Анан бу жерде алдыдагы докладчылар айтып кеткендей 320 миң эмес, кээде 350 миңге чейин бизде эме бар да, маалымат бар. Ноокат району Кара Суудан кийин эле, Кара Суу 450 миң болсо, Ноокат району 350 миң население. Анан ушул жерден тиги Зулпуевка барып, убара болуп отуруп, анан бу жерде здание бош калган экен. Ошо мурунку айыл өкмөт, кийинки айыл өкмөт, ошо айылдын жигиттери, ошо айылдын
ошол жерге аталарыбыз, апаларыбыз кыйналбасын деп ачып аткандарына биз абдан кубанычтабыз. Ракишев Мирлан Кубанычбекович паспорт бөлүмчөсүнө печать номер алып келдик. Самарбек Токтолотович, мынакей печатыңызды колуңузга тапшырып, ичине ийгиликтүү болсун. Ал жерде 3 айлык өкмөттүн халкын тейлеп калат экен. Ошондо 1 айлык өкмөттүн кайраган чайына паспорт бөлүмчөсүн ачып атабыз. Ошондо 50 миңге жакын элди тейлеп калабыз да. Ошондо Зулпуевка барган, очередь күткөн эң көйгөйлүү азыркы кездеги ошол кезек болуп атат да, кезек. Эртең менен барган кички баласы менен келин кечке чейин отурат. Андан кийин мына бу жерден чыкты, келди, ишин бүтүрүп алып кетип калды. Кандай ошо мурунку докладчылар айткандай силерге кызмат көрсөтүүнүн деңгээлин көтөрөлү деп атабыз. Кечирип койгула, кичине көбүрөөк сүйлөгөнгө эме болуп атат. Азыр биздин соңго барсаң отурат, анан заведующий паспортный стол отурат. Эми азыр мына мурда күнү 5-күнү министр финансовда кол коюлду. Кудай буйрса бир гана жетекчи болот, бир гана паспортный столдун начальниги болот. Калган операторлордун баары тең Самарбек Маманов Самарбек Токтоболотовичке баш ийет да. Кудай буйрса ошол баарын жеңилдетип, баарын ошо эметип атабыз да. Тоскоолчулуктарды азайтып атабыз. Кыргызда сөз бар эмеспи? Тиги эки кочкордун башы бир казанга кайнабайт деп. Анан директор чоң оңго тартат, паспортный стол начальниги солго тартат, ортодо тиги байкуш апа, ата, келин, балдарыбыз барат дагы 3 күн ошол жерде жүрөт. Ошол эле мезгилде биздин паспортный столдун кызматкерине келгенден кийин эртең менен отурат, 2 сааттын ичинде, 1,5 сааттын ичинде бүтүрүп алып кете берет, Кудай буйрса. Анан кийин эми бу жерде бизде дагы ыраазычылык катыбыз, баракчабыз бар эле. Бу айыл өкмөттүн башчысы Ракишев Мирлан Кубанычбековичтин катынын негизинде ушул жерде бизде зданиябыз бар, ачып бергиле деп суранганынан мамлекеттик кызмат көрсөтүү кайрагач айылынын калкты тейлөө борборунун ачылышына салым кошкон Ракишев Мирлан Кубанычбековичке ыраазычылык билдиребиз деп биздин директоруна берип койгон. Айтып кетейин, эми урматтуу калк эми айтпаса кичине эметип бузулуп калат сөз деген. Мен ошол силер улуу аксакалдар билет болуш керек. Ибраимов Султан Ибраимович деген ошол аксакалдын айылынан болом. А киши дагы 10 жыл ушу Ош областында, анда Ош облусу Жалал-Абад деген жок болчу, Баткен деген жок болчу. Ошол киши 3 областты 10 жыл бою тиги орденоносный Советтер Союзунда ротация менен келип иштеген. Анан кийин Ракишев Мирлан Кубанычбекович дагы ушу турмушка байланыштуу биздин президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен ротация менен келип иштеп атат. Анан ушу жакшылап колдоп бергиле, Сакадай бою Сары алтын дейт. Эми иштеп колдоо көрсөтүп коелу. Рахмат сиздерге. Эмки сөз Кыргыз Республикасы Архивдик өнүктүү министрлигинин каттоо департаментинин региондор аралык ушул кайрагач бөлүмүнүн башчысы Маманов Самарбек Токтоболотовичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу Бел айылынын өкмөтүнүн тургундары. Мен аты жөнүм Самарбек Токтоболотович Маманов болом. Сиздерди бүгүнкү болуп жаткан иш-чара жакшы майрамдык маанай менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Элге ыңгайлуу шарт түзүү максатында ушул айыл өкмөтүнүн демилгеси менен жергиликтүү элдин депутаттардын колдоосу менен ушул кайрыгач паспорт ЗАГС бөлүмчөсү ачылып турат. Бул биздин филиалыбызда сиздерге Нокат Зулпуев айыл өкмөтүндөгү калкты тейлөө борборундагы болгон кызматты ушул жерде дагы көрсөтөт. Сиздерге убаракелчилик болбош үчүн жарандарга ушул жерге келип кызматты биздин кызматкерлер сапаттуу 100% көрсөтөт. Ошол эле туулгандыгы тууралуу күбөлүктөн баштап өлгөндүгү тууралуу күбөлүккө чейин бүт баарын берет. Паспорттарды кабыл алат, алмаштырганы да паспорттарды кабыл алат. Сиздерге жалпы биздеги Зулпуевдагы сондо көрсөтүлгөн
кызматты көрсөтөт. Заманыбыз тынч болсун, асманыбыз ачык болсун. Сиздерге бекем досолук, чын десолук каалайм. Аман болуңуз. Көзөги Бейли айыл өкмөтүнүн башчысы Ракешев Мирлан Кубанычбековичтен. Айыл өкмөтүнүн тургундары. Бир кезде ошо как раз мына жакында 1-2 айдан кийин 1 жыл болот. Келгенде бир тууган тоскондой тосуп, кута тоскондой сыйлап алдыңар эле. Аябай сүйүнгөм да. Азыр билинбей эле мына 1 жыл чамасы болуп калыптыр. Андан бери 1 жылдын ичинде бир топ ачылыштар болуп атат. Мына Белде эле спорт комплекс ачканбыз. Логистика борборун салып атабыз. Садиктерди куруп атабыз. Ушундай иштер жүрүп атат. Анан бүгүнкү майрам мына сон ачылып атат. Буга дагы аябай көптөн күткөнбүз. Качан ачылат деп канча суроолор келип атты. Замечаниялар да болуп атты. Анан айтайын дегеним, мен жаңы келгенде жергиликтүү кеңештин депутаттары келип, ошондо баарыңар билесиңер, Бейли айыл өкмөтү менен жаңы нокат кошулат деген, анан башка айыл өкмөттөр да кошулат деген сөз чыгып, анан ошону бир Бейли айыл өкмөтүн калып калса деп аракет кылалы деген да. Анан чогуу биргеликте мына бир кишидей болуп кол кармашып алып, ошону ишке ашырып, мына Бейли айыл өкмөтү азыр өзүнчө болуп калдык. Анан экинчи демилге ошол эле мына Манар Байтоков жана башка депутаттар келип, ушул жерге бир сон ачсак дегенде, давай аракет кылалы деп мына биякта департаменттин өкүлү Замирбек Жүрсүнбекович айткандай, улам кат жөнөтүп атып, мына Кудайдын буйруган күнү ушул экен, жакшы маареке болуп атат. Биз үчүн бул чоң жетишкендик деп эсептейм. Себеби дегенде баягы машинеси бар, машинеси жогу бар, барып келген Зулпуев айыл өкмөтүндөгү чоңго алыс болуп аткан, анан жол киресинен дагы айырга барсаң элдер көп. Кезекте очередке туруп 1-2 саат, 3 саат убакыт кетип аткан, азыр эми мына өзүбүздө болуп атат. Бул жакшы. Анан дагы айтарым, бул акыркы болбосун. Себеби ушундай эле баарыбыз биргеликте бир колуна бир кишидей кол кармашып алдыга жылсак, жана кыргыздын макалы бар го, аракет кылсаң алыс барасың, талыкпасаң талай табасың деп. Мен оюмча ошондой иштерди кыла берсек, дагы ушундай ачылыштардын күбөсү болобуз деп буюрса мен башында турсам, андан бетер кубанычта болом. Менден кийинкилер деле келгендер, кимдер деле, ким келбесин баары эле ушу из калтырайын аракет кылып иштешет. Анан силер азыркы мени колдогондой ал кишилерди да колдосоңор, же болбосо мен 1 жыл иштейинби, 2 жыл иштейинби, 3 жыл иштейинби, ошол убакыттын ичинде ушундай азыркыдай колдоп турсаңар, менин оюмча ушундай маарекелердин көбүнө баарыбыз катышабыз дагы, күбө болобуз. Рахмат. Кичине биздин дагы ыраазычылык катыбыз бар эле, ошону тапшырып койгонго уруксаат бериңиздер. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө Кайрагач айылындагы калктуу тейлөө борборунун ачылышына салым кошкондугу үчүн Эсенбаев Манарбек Байтоковичти ыраазычылык Эмки сөз кезегине Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин алдындагы транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин Ноокат райондук секторунун башчысы Матназаров Нияз Сабырович көрөйлү. Бул Матназаров Нияз Сабыровичтер ушул азыркы калктуу тейлөө борборунан кийинки мына бөлмөлөрүбүздүн баары ушул эски УНА мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери. Бүгүнкү салтанаттуу ачылыштын катышуулары, урматтуу жетекчилер, урматтуу калай калк, Бейли айыл өкмөтүнүн аттуу баштуу тургундары, жаштары, бүгүн ага сонун ийгилик болуп турат. Кубанычбек айырбаш айтып кетти көп нерсени. Мына 1 жылдан бери ушул жерде 3-чү жолу ачылыш болуп атат. Былтыр ушул мезгилде биз мына транспорттарды каттоо ал мезгилде УНА болчубуз, УНА мекемесин ачканбыз. МВД системасында. 1 жыл үзүлүп иштеп, эл ыраазы болуп, калкты тейлеп, кече жакында айдоочу көлүктү каттоо бөлүмүн ачтык. Азыр праваларды келип албаштырып, жоголуп кетсе, же болбосо жаңылап алсаңар болот. Ошону ачуу мезгилде бүгүн
акциянын ачылып атат. Бул Калктык тейлөө борборунун филиалы ачылып атат. Бул дагы элге болгон жакшылык. Эми ушунун баардыгында бир чоң эмгек турат экен да. Өзүңөр билесиздер. Чоңдор жетекчилер жогору жактан колдоп чечим чыккандан кийин аны аткаруу турат экен да. Аткаруунун негизгисин мына айыл башчы туура белгилеп, өзүнүн эмгегин билип грамота тапшырды. Бирок ал жерде мен дагы бир-эки сөз айтпасам болот. Мунарбек, мына жигит ушул жерде ачканда ремонттоолоо, ушунун ичиндеги калкты азыркы санаптештирүүгө ылайыктуу кылып уюштурган стулдарды соответствие келтирген, бүт бар азыркы талапка келтирген бир сом, бир каражат айыл өкмөттөн же болбосо департамент башчыларынан сурабай, өзүнүн элдин жардамы менен биздеги мигрант болуп жүргөн, Россияда жүргөн белдик жаш кыз-жигиттердин жардамы менен, өзүнүн бир туугандарынын жардамы менен сунашты да. Ошолар. Мен айттым эле, биз өзүбүзчө агенттик болуп калдык. Биздин жумушубузга буларга кандай болот десем, жок. Элдин кызыкчылыгы үчүн ачат деп ушунчалык кызматты кылды. Бирок бүгүн ойлоймун, бул Кыргызстанда биринчи жолу совместный пилотный проект бирге болуп калды. Бул Кыргызстанда жок. Кыргызстанда биринчи жолу ушул нокатта болду. Бир жолу бир жерде ачканбыз, игилик иштей албай калган. Чогуу иштеш керек да. Азыр эми мына биринчи жолу Ош областы эмес, башка эмес, Кыргызстанда бир жолу ушундай бирге ачылып атат. Баардык калк тейлөө борбору бирге болуп атат. Өркүндөй берсин, рахмат сиздерге Урматтуу эми жумуш убактысы болуп атат, ошон үчүн бир-эки аксакалдарга сөз берели деген сунуш түшүп атат. Анда сөздү Бакиров Камча аксакалыбыз келиңиз. Андан кийин Мурат агай даярданып туруңуз. Өзүңүздөрдүн бир жакшы батаңыздарды бериңиздер. Мына бүгүн бизге эң кубанычтуу күн болуп атат. Бел кайрагат айыл өкмөтүнүн элине камкордук көрүп атат. Bizde pasport bolsa, metrike bolsa, zakis bolsa, şoförlerin dökümeti bolsa, pravalarını berip atsa, nomurlarını berip atsa, hiç kayıpsızlarda bunda iş bolgan emas. Yoksa mana şu bugünkü jeteklerge men çoğ rahatsızlık bildirem. Bunun arkasında jugurgan bir adam bolbosa bu iş bitmeyt. Bunun arkasında bir adam jugurdu. Anam bu iş bir yerge boldu da. Endi bir yerin tarihini aytıp versem, bu zdanya bir mezgilinde satılgan. Hükümet tarafından. Bu hükümet tarafından pul tokup ayağı cügür болады ekan, nokatga barış gereken. Notariusni ham keltirip berseniz de. Sizlerden soranız. Adam dağı bir narsa, olar bolgondan keyin bank gerek eken. Hırsıga banktan filialini şerge açıp berseniz pulunu hem şehre tökse, bu eşikten çıkıp o eşikte girsek, o eşikten çıkıp bu eşikte girsek, bağırdığımız yerden bitse, sizlerge oşanda dağı alkış aytabız da. Ben ayta durgan sözüm olsun. Rahmat. Emki söz айылыбыздын аксакалы Миңбаев Абдрахман Миңбаевичке келиңиz. Rayonumuz ösüp önügü atar, Respublikamız ösüp önügü atar. Ösüp önügüş üçün bizdi başkargan jetekçiler halis boş gerek, tuğançıl bol boş gerek. Anan kayerde iyi şartta, gerçi Germaniyanı da şureleyip de bizim çoğ atalarımız cenk gelmek. Hazır emi, buna şu belörü kalktı, en olgan bir mezgilde. Men 29 yaşımda kelip şu yerde başçı olgam. El menen birge işte, bu bizim çoğ atalar menen birge iştegenlikte Moskvada Ardaq Taktada ilip turgan Soyuz tarkaganga çeyin. Sebebi eldi tuğra başkarıp el menen kirleşip iş kılganımыздın natijası. Garaj bolgan, ilgeri kolxozdun garajı. Mınavu Batken Oş yolu mana trassa. Mınavu jerde, mınavu kolxozdun Urmatı Akayıp baş bolgan bardığıyla talamayga düşköptөн keyin
Şunu dağı talay başlaganda mına elge rahmat, Kırgız eli aman bolsun, salamat bolunuz. Hükümetinin turgundары, mına biz sizler bilen bardığız birge kuvanıştуу, mınдай kөгүлдүү, mına iş çarаны ötkөрүp жатабыз. Бирок мен айта турган сөзүм, бул iş çara, ушул паспорт берүү бөлүмү оңой эле ачылган жок деп ойлойм да мен. Мен ушуларга иш кылып жатканда өзүм таң калат элем. Ой, ушулар түнү уктайбы, уктабайбы? Дайым элдин ишини өз убагында аткара албайбы деп. Башчысы мына Мирлан Үкөбүзгө мен өтө ыраазычылыгымды билдирем. Менин ыраазычылыгым мына шу элдин атынан, мына отурган көпчүлүктүн атынан, мына ушул иш чараны иш жүзүнө ашырып, мына бүгүн мындай кылып бизге көрсөткөнүгө мен аябай ыраазымын. Өтө сүйүнөмүн. Ушу эл менен бирге. Көгүл бурганыңыздар үчүн ошондуктан мен енді жүгүнү болсо дагы шу өзүбүздүн айыл өкмөтүнүн башчысы Мирланга шу калпагымды алып келди, менен шуну берейин. Бирок бул ошондуктан мындан ары дагы Мирлан ишиң ийгиликтүү болсун, ден соолугуң жакшы болсун, чыгармачылык эл үчүн өзүңдүн эмгегиңди ардап, дайым мындан ары жакшы ийгиликтерге ишканаларды ачып, жаңы орундарды ел үчүн кызмат кылышыңды мен каалаймын. Рахмат. Çok rahmat. Çok rahmat. Akırkı söz. Andan keyin kaltı töyle bir açabız. Akırkı sözlü deputattardın bir aylık kengesi'nin töregası. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, аталар, апалар, акелер, жалпы туугандар, бүгүнкү мына биздин айыл өкмөтүбүздө бир чоң, бир жакшы иш-чара болуп атат. Бул биринчиси эмес, мына 2 жылдан бери бул үчүнчүсү болуп атат буюрса. Мындан кийинки дагы ушундай жакшы иш-чаралар калкты тейлөөнү жакшыртуу багытында ушуну менен эле токтоп калбай, айыл өкмөтү, айылдык кеңештин депутаттары менен биргеликте дагы аракеттерди кылып чуркаганга азыркы ушул күндөгү сиздердин эл өкүлдөрү, айылдык кеңештин депутаттары чуркашып атат, дагы алдыга койгон максаттары бар. Ушуну сиздер колдоп турсаңыздар, буюрса дагы ишке ашат. Эми ушул күндө мамлекеттик администрациясынын атынан өлүм тирүү фондунан маданият үйүбүзгө биз жакшы салымдарды кошуп этти. Акимиятка да рахмат чоң. Эртин атынан биздин Монар өлкөбүзгө бир жакшы каршылык айтып кетейин деп турам. Ушул жерде күнү түнү уктабай, түнгү саат 3-кө чейин иштеп аткандар мен өз көзүм менен көрүп турмун. Азамат мындан кийин дагы ушу элге кызмат кылып жүрө бер. Анан дагы бир нерсе айтып кетиш керек. Элге рахмат. Жигит аябай мыкты сын тандаган экенсиздер, айыл кеңеши депутаттары. Ушундай депутаттарыбыз көбөйсүн. Дагы кызматтарды кылып, мындан дагы жогорку бийиктиктерге жетишиңер тилектешпиз. Азыр айыл кеңеши депутаттарынан бизден чыгап кетейин. Рахмат. Assalamu alaikum, hurmatli jamoat. Xush kelibsizlar. Endi tug'anlar ekkenga, tikkenga chidagan qirg'iz. Bir 2 minut ko'nglimizda bo'lib qo'yinglar. Turgan qarapayım xalq, mana shu mo'minlarning bari o'zining niyati uzoq ekan. Mana kunni ko'rib turibdi. Kafe, restoran, es aluvchi joylar ochilib жатат. Yaxshi. Biroq el muhtojligini o'rin жеңилдеткен. Кыскача бүгүн өтө жакшы жашам болуп атат. Элибиздин ичинде, онун ичинде биздин ишибизди жеңилдетти. Башынан аяк ушул жерде туруп, ушул иш-чараны ишке ашырган биздин Манар акабызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан номер 22-чи үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу, Садыр Баймырзаев атындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун атынан аз болсо дагы белегибизди кабыл алып коюңуздар. Ушундай уулду тарбиялаган биз Токтош эжебизге дагы чоң ыраазычылык bildirебиз.
Örk, yaşasın kızıl örk. Yazda gelen ayrılma kızıl örk. Düşmanım gördü de seni gördüm. Gün doldu önümde. Bizim yerim, mağdur kayda var ömrüm. Ömrüm gözleri var. Yola gözleri gözlerim. Tuğulgандыгы тууралуу күбөлүк берилет, нике тууралуу күбөлүк берилет, фамилия аты жөнү өзгөртүлөт. Жалпысынан ушул жерде тейлөө көрсөтүлөт. Өзүнөн эле сүрөткө тартылат. Ушул жерден элечи. ЗАГСта берилет, бүт баары берилет. Метрге берилет. Паспорт берилет. Туғандыгы тууралуу күбөлүк, балага сүйүнчү, анча-мынча туура эмес жазылып калган метргелер бар. Ошолор дагы метргелерди оңдолуп берилет. Bolacaklarının yolculuğunu görüp çok geçerli Allah nasip var. Amin. İyilikli olsun. Hadi bakalım. Neden başlamış? Başla. Başladı. Diğer başladı. Avcılıkta iş kazandı. Avcılıkta iş kazandı. Motorunu koyuyorlar, motorları. Yağdır. Sol açıldı, Nokatray'dan Karabaş ayrıldı. Hadi açılan zerim oldu. Oradan sandık yok, buranın da. Atası, evet. Süsü yok lan. Hatırlı asfiyet bana ulu ayda. Bismillahirrahmanirrahim. Yerimde uğrayımda Allah Teala'nın ismiyle başladım. Allah'ım şu yerinizde mana pasport nemeleri, bardık nemeleri açılıyorlar. Allah'a desem şükür et. Ulan olsa yerini kovalım. Buna bağlılığımız da olursa umuyor bana nakletlerimizi götürürüm. Şefler işlerimizi götürürüm. İşlerine görüşürüz. Sizler canım olsun. Hadi bana gerekli olsun. Olmaz söylersin olsun. İşler versin. Koyuyorsun. Hayır kaçırıyordum. Adamlar rahmat. Şurada katarda kalamam. Katarda sen kaza koysun. Allah bana ayda Camanlardan adaştırsın. Camlarla canaştırsın. Her daim elin kısmatta avcılığı olmuş deşini Allah nasip etsin. Benim balam üvez bu elin balası olsun. Var mıdır rahmat? Sürekli hatırla sürekli. Neymiş başlasa işe girip olsun.
rahmat. En son uzun ömür. Bana çay içesine. Oldu. Oldu. Sana da çok yapma taşını. Vergi olursun. Assalomu alaykum. Mana bu nimaga qayra borishga pasport, yangi pasport stol ochilibdi. Biz hammamiz xursandmiz. Bizni xalqimizga yanada yengillik bo'pti, yaqin bo'pti. Biz hammamiz xursandmiz. Mana kelib topshiryapmiz. Maşallah Allah razı olsun. Buna mesne ayın turgun var eken şöyle söylep koşuluk söylep koyma. Pasport stolduğum departamentin начальнигі rahmat. Разышылық білдіреміз. Мына şu еліміздің көй-көйін қийлап жақындады. Мұрын Россия колхозға барады деп, 3-4 күнде жүреді деп. Бүтпеген іш, мына өзіміздің айында тез бітеді. Hazır kança mı töpte turan oldu? Yarım saatқа жетті. Yarım saat maşallah. Allah razı olsun. İşinize iyilik. Allah razı olsun. Hoş. Hayır gel. Gel. Umutlu Nukat Kavacıma Türkiye'nin ortalaştılar. Şunu sizlerge ayaktadıq. Tınç oldular aman bolunuzlar. Barınızlarga Nukat Kavacıma Türkiye'nin anlattan cana özünün atından terin razısılık bildim. Bizden Ağustovay. Layık başı komentar yazıp koyunuzlar. Tınç oldular aman bolunuzlar. Selamun Aleyküm.